кандай кылып дарылайт, бул ооруну эмне кылып алдын алыш керек, кантип дарыласа болот деп ушундай суроолордун баардыгына жооп алганы Гүлхан эжеге келдик. Адамдардын кайрылуусу күндөн күнгө көбөйүп аткандыгы бул далил. Дарыгерлерге кайрылбай биринчи ушу молдолорго барышат. Анан молдолорго барганда элдин баары молдолор туура насаат берип жөнөтпөйт. Дарыгерге бар деп, ар кимиси ар кандай кылат, аналардан ушул оорудан пайдаланып бизнеске айлантыргандар деле бар. Үйгө чейин ээрчип келип, ушул жерде түнкү саат 10-11ге чейин кабыл алуу жүргүзүлүп атты да. Кээ бирөөлөр бар негизсиз эле аялыны кызганып, же болбосо аялы күйөөсүнү кызганып турмуштары бузулуп кеткен бал. А кээрде дейт, ушул оюмдан өзүм корком, аялым балдарым алып кетип калса мен көчөдө калып калам деп. Бирок суткалап уктабай жүргөндөр бар. Анан ошолор да ушундай ооруларга чалдыгып, ошол уктабагандын канчалык зыяны бар? Оюна келет да эме кылганда, бычак турат, барып балаңды муздап салчы деген оюнан келет да. А оору негизи мындай оорулар дарыланбаса, анда шизофрения деген ооруга өтүп кетет. Дарылоодо адамдын мамилеси 50% жардам берет. Канча жыл болду иштегениңизге, кантип келип калганысыз, канча жашыңызда келгенсиз, кыска өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мындайча айтканда медициналык стажым меники 49 жыл. Убагында кайрылып, оорудун алдын алса болот. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, баарыңыздарга Алланын рахматы, ырайымы, мээрими тынчтык болсун. Биз сиздерге ушул ооруну дарылаган боюнча Гүлхан эже деген менен интервью алып беребиз дегенбиз. Ибн Синанын айткан сөзү бар экен, дүрбөлөңгө түшүү бул оорунун жармысы, сабыр кылуу бул оорунун жармысы. То есть азыр бүгүнкү күндө оорулардын көбү нерв оорусунан, өзүмдү өзүм өлтүргүм келип атат, өзүм аскадан секиргим келип атат, балдарымды бычак менен сайып жибергим келип атат деген оорулардын баардыгы ушу Гүлхан эжеге келип дарылаганын өз көзүбүз менен көрдүк. Ошолордун баардыгын кандай кылып дарылайт, бул ооруну эмне кылып алдын алыш керек, кантип дарыласа болот деп ушундай суроолордун баардыгына жооп алганы Гүлхан эжеге келдик. Гүлхан эжеден Алла ыраазы болсун. Чынында бүгүнкү күндө кыргыздын курман жандаткасы десек дагы жаңылышпайбыз. Канча деген кыйналган, ажырашып кетип аткан үй бүлөлөрдү ушундай бир өзүнүн жок кылып жиберип турган үй бүлөлөрдү бири-бирине ушундай көргүзү келбей, ушундай нервный оорудан, ушундай акылга сыйбаган оорулардан ооруган үй бүлөлөрдү сактап калгандарды көрдүк. Анда эмесе ушул Гүлхан эжеге кирип, баардыгыбыз ушул жактан интервьюну чогуу бирге көрөлүк. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз айтып аткан эжекебиз Гүлхан эже. Биз баягы Садулло устаз менен маек кылганда дагы Гүлхан эже жөнүндө сөз кылган элек. Өзгөчө өтө жакшы тажрыйбалуу врачтар бар бизде. Мен көп жылдан бери тааныган Гүлхан Абдиевна деген өтө чоң врач бар. Бул эжебиз өз аял киши, Алла ыраазы болсун, өтө көп адамдарга жардам берди. Мынакей сиздерге ошол сөзүбүздү аткарып Гүлхан эжеден да бүгүн интервью алайын деп атабыз. Гүлхан эже, Аллах таала жашооңузго, өмүрүңүзгө береке берсин. Мен Гүлхан апабым деп да айтып коем, канча жылдан бери таанышпыз эжекебиз. Канча ушул жерде өмүрүнөн түңүлүп калган, жашоосунан түңүлүп калган, жашагым келбей калды деген инсандардын баарын дарылап, жарыктыкка чыгаргандарды өз көзүбүз менен көрдүк Гүлхан эже. Анан бүгүн ушу биздин катталуучуларга, көрүүчүлөргө сиз жөнүндө бир маалымат берейин, маек кылайын деп келдик. Аллах таала сиздин жашооңузго, өмүрүңүзгө береке берсин. Гүлхан эже, канча жыл болду иштегениңизге, кантип келип калганысыз, канча жашыңызда келгенсиз, кыска өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен бул кесипти тандаганыма мектепте окуп жүргөнүмдө пайда болгон да, дарыгер болом дегенчи. Мектепти бүтүп эле ушул өз күчүбүз менен өткөнбүз. Ал кезде эч кандай эме жок да, тааныш жок. Биз региондон келгенбиз, эң алыскы райондон, Сүлүктүү шаарынан. 10-классты бүтүп келип өз күчүбүз менен, өзүбүздүн билигибиз менен өтүп, Кудайга шүгүр 7 жыл окуп, ушул кесипке татыктуу болуп, дипломун алып иштеп келе жатам. Биринчи 13 жыл мен педиатр деп иштедим, детский дарыгер болуп. Ошонун менен кошо мен реанимацияда иштедим да. Мен ушу реанимация жандандыруу бөлүмүндө иштеп жүрүп, көп тажрыйбам ошол жерден алынды деп эсептеймин. Андан кийин бул ушу азыркы кесибим психиатрия, наркология боюнча өтүп, ушул кесип менен алектенип келатамын. Мына мындайча айтканда медициналык стажым меники 49 жыл.
ошо 49 жылдын ичинде далай өзүмдүн эме кылган эмгегим менен канча кишилерге жардам бергенимди эми турмуш өзү далилдеп атат окшойт. Ушу бизде эч кандай реклама деле жок. Ар ким бири биринен угуп эле ушул жерге келип атат. Анан акыркы жылдары бул иштин өтө эме болуп кеткендиги, бул кесиптин керектүү экендигин далилдеген бул мына ковид пандемиясы болду. Ушу пандемия учурунда элдин баардыгы паникага түшүп калды дагынчы. Аябай дарыгерлерди издеп эме кылдырды. Менин кабинетимди ушул жерге үйгө чейин артымдан ээрчип келип, элдер коркуу сезимдерин кантип жок кылуу керек экенин, өздөрүнүн жакындарына кантип жардам берип алуу үчүн үйгө чейин ээрчип келип, ушул жерде түнкү саат 10-11ге чейин кабыл алуу жүргүзүлүп атты да. Эми бул мындай мен кабинет ачам деп, частный ачам деп деле ойлогон жокмун. Ошол себеп болду окшойт. Ошонун негизинде мен өкмөттүк эмес, мындай жеке менчик кылып ачып, ушул жерде иштетип келе жатамын. Андан бери мына мен өзүмдүн байкоом боюнча делечи, ар 2-3 айда бир журнал болот да. Бир журнал. Ушунчалык адамдардын кайрылуусу күндөн күнгө көбөйүп аткандыгы бул далил. Андан тышкары эми мен өзүм деле жашым 70ке келип калды. Ошол шакирттерди бирөөдү үйрөтөйүн деп, жаш врачтарга даярдап атам, ошолорду келгиле деп. Мына менде азыр 2 жакшы врач бар. Ушулар иштеп, тажрыйба алып атышат. Өздөрү аракет кылып атышат да. Эми бул кесип менен баары эле дарыгерлер иштей бербейт экен. Себеби деген оорулуулар, мындай оору менен ооруган оорулар өтө кыжаалат болгондо ооруду түшүнүп, ошо дарылануу керектүүлүгүнө кээде анча маани бербей, 1 ай, 2 ай дарыланып токтотуп коюшат да. Эми менин кесибим боюнча айтсам, кандай ооруларды мен бул жерде дарылаймын. Көбүнчө стресс менен, депрессия менен, анан ой жүгүртүүсү бузулган оорулар. Анан ушул оорулар өтүшүп кеткенде тяжелое психическое расстройство деп коет да. Өтүшүп кеткендер. Андан тышкары өзү бул оорудун да түрлөрү көп да. Эндогенный деп коет да. Ал эмдигичи мындайча айтканда наука жактан деле анча жакшы изилденип эме кыла элек. Бул укумдан тукумга берилген оорулар болот. Кээ бирөөлөрү бар, ушундай оорулардын түрү көп. Депрессиянын деле ар кандай түрү бар. Стрессте делечи жеңил түрү бар, оор түрү бар. Жеңил түрү деле дарыланбай койсо оорго өтүп кеткен бар. Жана ой оорулар бар, ар кайсы нерселерден. Мисалы үчүн ар кандай бар ойлор бар. Кээ бирөөлөр бар негизсиз эле аялыны кызганып, же болбосо аялы күйөөсүнү кызганып, турмуштары бузулуп кеткен бар. Кээ бирөөлөр бар, ушу оюна келет, жаман ой келет, ошол ойдон арыла албайт. Мисалы үчүн мен азыр эле бир эме кылайын, жигит келди, аялыны кызгануу бойдон өзүнүн ошол оюнан өзү коркот да. Себеби мен дейт кызганып алып аялымды уруп коем дейт. Бирок кээ бирде ошого жооп бере албайм, кандай эме кылганымды дейт. Кээ бирде дейт, ушул оюмдан өзүм корком, аялым балдарым алып кетип калса мен көчөдө калып калам деп. Ушундай оорулар бар да. Ал мындайча айтканда, ал оору эмне деп коебуз, мындай аз да болсо критикасы бар. Аны дарылап чыгарсак болот да. Кээ бир оорулар ОКР деп коет, обсессивный конвульсивный оору. Бул деле көп кездешет. Мында ар кандай ойлор келип калат. Мени карап атат, мени эме кылып атат, же болбосо жана өтө жийиркеничтүү болуп, өзүнүн колуну жууй берет, микроб жугуп калды деп жууна берет, 2 саат, 3 саат, 4 саат жуунуп, бир күндүн ичинде 4-5 пачка самындарды кетирип, кийимдерин алмаштыра берген оорулар бар да, навязчивый действие деп коет анычы. Кээ бирөөлөрдө бар навязчивый мысльдер бар. Менде мындай бир дагы бир ушул эме кыла турган, ал оорулардын атын айтпайбыз бизде. Оюна келет да эме кылганда, бычак турат, барып балаңды муздап салчы деген оюнан келет да. Бул сенин балаң эмес, карап турасың, башкага окшоп кетет, бул маймылга окшоп кетип атат. Эмнени төрөп койгонсуң дейт. Анан барып ушул оюна келет, ушуну түгөтүп таштасаң, башын алып таштасаңбы деп. Бир туруп эле кайра өзүнүн оюнан өзү коркуп кетет дагы, жолдошуна айтып
менин оюм жаман, балдарды башка комнатага ал деп ыйлайт да. Ыйлап Ушундай ошентип келип оорулар дарыланды бар, ошол оору. Мына Кудайга шүгүр, ал оорулар, ал келин жакшы болуп, үй бүлөсү менен баары сакталып калды, үй бүлөсү балдары менен жашап атат. Бирок ал 2-3 жылдан бери постоянно көзөмөлдө, жакшы болгондон кийин дарысын азайтып коебуз. Турмушун уланта берет, ишин иштей берет. Оору негизи мындай оорулар дарыланбаса, анда шизофрения деген ооруга өтүп кетет. Алла ыраазы болсун, Так. Нурхан эже. Ая, Анан сиздин сөзүңүзгө аралжыйт, теги Садулла устазга барганда, баягы жиңкирип кетти деп адамдарчы, баягы сыйкыр, баягы аягында ооруп, жанагындай ушундай сиз айткан симптомдордой эле да, өлгүсү келип, жанагындай болуп, анан Садулла устазга барганда ал баягы жин болуп деп коебуз го, мындайча айтканда, ошо жиндерди чыгарып, баягы сыйкырларды ошол жерден текшергенде чыкпагандан ал сизге жиберет да. Садулла устазчы, сенде жин жок экен, сенде ушундай Гүлхан эжеге барыш керек депчи. Сиз келгенде сиз да кээде мисалы ошо бул ушундай эме оору эмес, моундай сиз айтып аткандай оору эмес, кээде ушундай жиңкирип кеткендерин да сиз да байкайсызбы же андай случайлар болбойбу? ооба байкайт. Ооба, биздин оорулардын көпчүлүгү биринчи эле ошол силер айтып аткандай жаман ойлор келгенде баары эле врачка бара бербейт. Себеби деген врачка барганда эмнеден коркушат? Учетко алынып калам деп коркут. Дарыгерге барсам, компьютерге түшүп калсам, себеби кийин мен ишке орношо албайм, же бир жака чыга албай калайм деген көпчүлүк, же болбосо тууган урук тааныштарым мени жинди болуп калыптыр деген ойду болот дагы. Көбүнчөсү дарыгерлерге кайрылбай биринчи ошо молдолорго барышат. Анан молдолорго барганда элдин баары эле молдолор туура насаат берип жөнөтпөйт. Дарыгерге бар деп, ар кимиси ар кандай кылат, аналардан ушул оорудан пайдаланып бизнеске айлантыргандар деле бар. Мен сени жинин чыгарып берем, тигинтем, мынтем, кара койго көчүрүп берем, же болбосо үйүңдөн жин басып кетиптир, мен тазалап коем, мынча доллар алып кел, тигинче доллар алып кел деген андайлар көп эле. Ал ар бир адамдын эмесинде эме кылганчы. Биз аларды эме кыла албайбыз. Сайдулла устаз мындайча айтканда ал киши өтө жакшы психолог деп ойлоймун. Өзүнүн кесибинде ошо жин чыгардым деп эме турган. Мен жана айтып кетпедимби? Бул психикалык, руханий жактан ооруган оорулардын баардыгы эле эндогенный деген оору бар. Ал уже мындайча айтканда тяжелый психический ооруга кирип кетет. Аны молдолор дарылай албайт да. Есть вот мына депрессия, стресс, кыжаалат болуп ооруп жанагы оондар ал кишиге барганда да окуп эме кылгандан кийин жеңилденет. Жеңилденгенден кийин духовный ал кишинин келген жеңил болуп, уйкулары жакшы болуп, кичине көңүлү ачылып эме болуп калат. Ал киши как психотерапевт да, как психотерапевт. Мисалы үчүн кээ бир оорулар мага келип калат да ошол жерге келгенде. Сизге келсем эле дейт, көңүлүм ачылып калат дейт. Значит, эмеси болгон адам ичиндеги уга турган адам болсо, ошол адамга айтса жеңилдейт да. То есть взаимодействие врача с пациентом деп коет да бизде эме кылганда. Ошол киши аурасы эме кылып, жылдызы кызыкча айтканда, жылдызы туура келип, туура түшүнүп калат да. То есть ошондо оору дарыгер ошо оору менен экөөнүн ортосунда психологический контракт түзүлөт да, контакт болуп, ишеним пайда болот. То есть дарыгердин айтканына киши, Сайдулла устаз дагы барганда ал кишиге ишеним пайда болот дагы, ал кишини ошонун жүрөгү кысылып атканын, айткан сөздөрү как дарылык касиет эме кылат. Бизде медицинада айтып коет го, дарыны дарылоодо адамдын мамилеси 50% жардам берет. 50% дары, 50% адамдын мамилеси. 50% мамиле, 50% дары. Ооба да. Мисалы үчүн жакшы жан эритет деп келген ооругачы, мисалы үчүн биз мына балам азыр байкап калдыбай калды. Бир аябай тяжелый больной келди, кыйкырып өкүрүп ыйлап келди. Мен аны эркелетип, акырын алып кирип, апасыга баш бербей атканда, ага менен урушуп атты.
акырын эркелетип кучактап эме кылып мен сени түшүнөм, сенин апаң сууга түшүнбөй аткан турбайбы деп анын оюна кошулуп атам дагычы. Аны акырын алып кирип ошо оорусуна карата мамиле кылдым дагы, дары бердим. Ал кирип унчукпай дарысын алды. А эртең уже ал оору кичине жакшы болот дагы уже өзү келе баштайт да. То есть чочубайчы. Ушундай мамиле кылуу керек. Анан сизде жана немени айтып калдыңыз го жаңы эже, бул биякта келердин алдында дагы жана бул эже да айтып калды, машинеден келатып, машиненин эшигин ачып тоглонуп жибери мисалычы. Анан жанагындай бычак менен мен дагы сиз да айтып атасыз, бирок башкалардан да кездештирип уктум да ушундай тиги эме менен жанында кетип баратканда сүйлөп атканда бычак менен сайып жибер. Же болбосо бийиктик этажкаларда жанагындай эже, Дубайда жана имараттарда үстүнкү этаждан секир деген ой келип атат. Аялыма талак айтып сал деген ой келип атат. Ушундай ойлор келип, бул өзү неден келет бул оору эже, кандай келет? Бул ой кандай десем, бул депрессиянын бир түрү. Ошол адамдын организминен серотонин деген зат бөлүнүп чыкпай калат. Мына бизде дарылар бар. Ошондо дагы серотонин содержащий деп коет да. Мындайча айтканда көңүл ачуу, көңүлдү эргитүү бере турган зат. Алла таалам ушунчалык эме кылып жасагандай адамды жараткандачы. Чебер зат. Ошо Аллам ошону жасап эме кылдырган. Бирок ошону кандай эмне бөлүнүп аткан эмнегиче деле наука деле эме кылбайт, бирок билишет, что серотонин бөлүнүп чыкпай калганда адамдын организминен ал нерв клеткасынан бөлүнүп чыгат экен дагы, ал кан тамырга түшүш керек экен. Ошол нервден бөлүнүп чыккан зат ошо синаптический шел деп коет да, ошо кан тамырга кошулбай калат дагы. Ошол мезгилде адамдарда ушундай ойлор пайда болот. А биздин берип аткан дарылар ошол затты беребиз да. Дагы анан көңүл ачылат, жанагы өлгүсү келген секир, же болбосо бычакты сайып жибер, же болбосо секир деп эме кылып өзүнүн оюн контролдой албай калат. Контролдой албай калат да. Эмеден чыгып кетет уже. Чыгып кетет да. Ал өзүн башкара албайт. Немене эмей болуп калат. Ошон үчүн адамдар ошол ой келгенде көбүнчөсү бул түнкүсүн болот экен. Дагынчы ошол или какой-то бир стресс болгондо любой эле ситуацияда өзүн өзү кол салууга мажбур болуп калат да. Жашоодун кызыгычылыгы жоктой болуп калат. Эч нерсе жашагысы келбей калат, баласы да, үйү да эчтеке көрүнбөй калат да. Бул өтө эме кылат. Это эндогенное заболевание деп коет. Анан сиз жана неме боюнча дагы айттыңыз, баягы ооруну алдын ала боюнчачы. Мисалы көп бизнесмендер бар да, көп немелер бар. Ошол эле бизде таксисттер дейлик, мисалы күн түн уктабай жүргөнчү эже. Мисалы сиз айттыңыз го мага баягы бир ушундай определенный убакыттар бар, ошол убакта баягы уктаган өзү жакшы, ден соолукка пайдалуу. Бирок суткалап уктабай жүргөндөр бар. Анан ошолорда ушундай ооруларга чалдык, ошол уктабагандын канчалык зыяны бар? Ошол жөнүндө да кичине бир кыскача айтып койсоңуз. Өзү жаратылыш Алла таалам эме кылган түн күн менен алмаштырыш керек. Түндө обязательно бүт бардыгы адам баласы укташ керек. Жан жаныбарлардын да бардыгы да уктоо, анан иштөө мезгили да, мындайча айтканда бодрствование, сон бодрствование. Ушул экөө дайыма тең салмактуу болуп алмашып туруш керек. А уктабай калган адамда сөзсүз өзгөрүү болот. Өзгөрүү болгондо ар бир инсанды карагандай. Бирөөнүкү давлениясы көтөрүлүп калат, эме уктабай калса. Бирөөнүкүсү өтө ачуулуу болуп калат. Бирөөнүн эске тутуусу начарлай баштайт. Бирөөнө ушундай жаман ойлор болот. Бирөөнө көзүнө көрүнүп, жосом артында бирөө келаткандай коркунучтар пайда болот. Эми ар кандай белги берет. Бул белги эң эмеси ошо кыжаалатчылык. Оорудун биринчи белгиси. Кыжаалатчылык эми ар кандай болот да. Бир кыйынчылык түшкөндө да кыжаалатчылык болот. Бир ооруп калсаң кыжаалатчылык болот. Кыжаалатчылык бул өзү сигнал, тревога деп коет да организмге. Берип атат, белги берип атат. Ушунун алдын ал деген. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр бизнесмендер бар го. Уктабай 3 саат уктап, 4 саат уктап эме кылдыртат, а организм эс албай калат. Көбүнчө мына послеродовый депрессия деп коет. Аялдар төрөрдүн астынан уйкусу качат, себеби деген нагрузка да өзүнүн организмине же болбосо эме кыла турган. Анан кыйналып төрөгөндө
бала уктатпайт, ыйлап эме кылат, көбүнчө ошо послеродовый депрессия деп коет, ошолордо да уйку качат. Анан билбей эле эме кылдырган бала, эне бала ыйлаганда эне тура берет, ошентип ошо аялдардын арасында көбүрөөк эме кылдыртат. Көбүнчө. И анан бизнесмендерде да өтө көп ишти көп кылат, бирок эс алуу жок. Анан кээ бир адамдар, таксисттер дагы түнкүсүн иштеп көп эме кылат, барып уктай албай же эме кыжалак болгондо эле көпчүлүгү жана энергетический напиток, жарыктар ичип алат. Алар эми убактылуу кичине тынчсызданганды кетирет, бирок акырында отуруп иче берген сайын анан уже алкоголизм же болбосо наркотикке үйрөнүп кеткен учурлар болот. Ушу мен байкаганым, сизге келгендердин көбү ушу адамдардын баары нервный болуп калганбы же көбү ушу нерв оорузу менен жабыркагандар окшойт, основном көбү же. Ооба да. Анан баягы ушу мурун сиздер Советтер Союзунда мынчалык оору жок беле, сравнение азыркыга же жаштарыбыз деле нервныйбыз барыбыз, 30 жашка чыга эле нервный, нерв. Анан бул нерв дагы баягы сатып ала тургандай аптекада да сатылбайт экен да, ошон үчүн. Ошон үчүн баардыгыбыз нервти сакташ керек экенбиз же. Анан бул оорудан да коркпой эже менен келип, себеби кече Ибн Синанын эме китептен окуп калдым, же эме дейт, дүрбөлөңгө түшүү бул оорунун жарымы дейт же, паникага түшүү. Сабыр кылуу, токтоо болуу бул уже аягуунун жарыбы дейт да. Ошон үчүн мындай бул видеолорду уккандан кийин эгер сиздин эме болсо Гүлхан эжеге келсеңиздер болот. Биз Гүлхан эженин номерин калтырып коебуз. Анан Гүлхан эженин мен дагы мындай адамдар менен көп сүйлөшкөндө кээ бир врачтарды байкап калып, Турцияга деле барып келдим леченияга же. Сразу эле мынауну эме кылат да. Гүлхан эжени баягы көзүнөн бактабайып, биз өз тирүү кезинде адамды эме кылбайт экенбиз да. Бул кээ бирлердин айтышы боюнча Гүлхан эже, сиз мен постоянно сиз үчүн умарадан дуа кылам. Аллах Таала сиздин өмүрүңүзгө береке берсин. 49 жыл сиз мамлекетке берип өмүрүңүздү арнап коюптуруз. Анткени Гүлхан эже ооруп атып, жакында эле Алла шифа берсин, колу сынып, бирок ошол колу сынган убакта дагы келип адамдарды иштеп, себеби бул оору жанагындай ооруп калганда өзүн таштап жиберет, өлүп жиберет дегенде Гүлхан эженин ден соолугу деле позволять этпейт. Азыр жашыңыз канчага чыгып калды? 70-ке. Ошондой болуп калса дагы Гүлхан эже келип карап, ал мен постоянно сизге дуа кылам. Көп адам сиздин ошо Аллах Таала сиздин колуңуз аркылуу шифа берип атат. Сизге эмгек сиңирген эмес, мамлекеттик деңгээлде нерселерди берсек дагы жарашат. Кудай буйрса ал нерселердин баардыгы болот деген ойдобуз. Аллах Таала жашооңузга өмүрүңүзгө береке берсин. Анан дагы жана эмени айтып калдыңыз го, жана шизофрения дедиңизби, жана оору, анан кийин жана тукум кууган оору эле же, жана немечи же, жана талма оорусучу. Ушул сиздин талма ооруларың менен келгенди дагы көрдүм да. Анан ушул тукум куат деген чынбы же, ушуларды дарыласа болобу, кандай болот? Булар кандай амал кылыш керек, кандай алдын алыш керек? Себеби мурунда мен айылдардан көрүп калчумун да, кызы жашынакай эле ушу талмасы кармап калды дегенчи. Буларга кандай дарыктаба керек, кандай кылыш керек? Эмичи шизофрения деген жана талма оору, шизофрения булар чындап эле мындай уруктан тукумга бериле турган оору. Эми уруктан эч ким бул оорудан эме боло албайт. Мен оорубаймын деп тагдыр. Эми бул жети атабызга чейин бериле турган экен, эмебизден, клеткаларыбыздан, ДНКлардан. Эми бирөөдүн шарты жакшы болуп, турмушу жакшы болуп кетсе, ошо уругунда болсо делечи, ал оору кармабай калышы мүмкүн. Жакшы болсо. Мисалы үчүн сенин уругуңда болуп, жоксо бирөөнүн уругунда болчу болсо, аялы жакшы болуп, турмушу эме кылып, кыжалак болбой, стресс ошол жанагы подростковый периоддору жакшы болуп кетсе болбойт. Или болгон мезгилде делечи убагында кайрылып, оорудун алдын алса болот. Алдын алса болот. Мисалы, эгерде вот шизофрения көбүнчө жаш өспүрүм жыныстык жактан жетилген мезгилде пайда болот да, оорудун белгилери башталат. Жетилгенде. Анан кээде болуп калат, ал детский шизофрения дегендер да бар, алар эми жакшы болушу кичине кыйыныраак. Себеби а бир подростковый шизофренияларды биз туура дарылап, дарыны туура тандап, талдап, ал бир эле дарыгердин эмесинен эмес, бул проблема бар жокту камтый турган эме да, камтуу керек.
бир эле дарыгер эмес, бул жака соцработниктер деп коет, педагогдор, үй бүлөсү, туугандары жардам берүү керек. Себеби деген ошол ооруган мезгилде адамдын ишке жөндөмдүүлүгү төмөндөйт, иш кылбайт. Конечно, иш кылбай эле жата берсе, жанындагы үйдөгүлөрүнө да кыйын, алар да кыжыры келе баштайт. А иштеп жүргөн адам эме кылдырса, ал кишиден уже ишканадан батыраак ошондой оорудан четтетегенге аракет кылышат ишканалар. Себеби деген анын жүрүм туруму, сүйлөгөндөрү, кебетеси өзгөрүп калса, өздөрүнчө чочулай баштайт да. Дагы ал кишилерди акырын иштен кетирип жиберет. И кийин ишке дагы албай коет. Или же болбосо ошондой оорулар жана кыжаалат болгондо өзүнчө тезирээк арак ичип, жосом дагы бир жактарга барып эме кылат дагынчы, көбүнчө ошондой жакка берилип кетет да, асоциальный поступок деп коет, правонарушение кылып. Себеби алар кээ бирөөлөрү өзүнүн эмеси менен эмес, кандай айтсам, жооптуу эмес, невменяемый болуп калат да, өздөрүнүн кылган ишине жооп бере албаган абалда жүрүп калып, ошол иштерди жасап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул мындайча да укук коргоо адамдары дагы туура мамиле кылуу, ошону туура жаткырып, дарылап. То есть бул жерде и социальный работниктер дагы камтылат. Мына бизде МДК деп иштейбиз, мультидисциплинарный команда. Ошол жерде мына башка мамлекеттерде деле ошондой оорулууга бир эле дарыгер эмес, ушу мына үй бүлөсү, социальный работник, правоохранительный, мындайча айтканда коом жардам берүү керек. А талма оорулар жөнүндө айтсам, талма оорулар эме кыла турган, көбүнчөсү тоже уруктан берилсе, биринчи белгилери кандай болот? Булардыкы температура болгондо кичинекей жашын делечи. Кээ бир адамдарда ошо балдарда талма болгондо эле баштын давлениясы көтөрүлөт да, внутричерепное давление көтөрүлөт дагы. Ошол эпилептический очаг пайда болот да, наследственный болгондочу, мээде клетканда очаг пайда болот да, ошол жер мындайча нервный клетка отек болуп калат экен, шишик болот дагы, болгон жерде али импульс бири-бирине туура эмес импульсту берип жибергенде судороги пайда болуп калат экен да. Анан судороги болуп, негизгиси аны өзүнүн ошо нерв клетканын шишигине тезирээк кайтара калуу. Эгерде тез кайтарып дарыланбаса, ал кыргызча биз балалап кетти деп коебуз. Мындайча айтканда, орусча айтканда медицина боюнча, значит, другие очаги появляются. Ошол эле бир эпилептический очагтанчы жанындагы нерв клеткалары дагы өлүп калат дагынчы, то есть судороги берип, то есть импульс эме болуп калат да, анан наркы клеткага өтүп кетет дагы. Ар бир талма кармаган сайын клетка өлөт. Судорогидечи. Ал кайрадан ордуна келбейт. Ошон үчүн мунун талма оорудун эмеси акыры жаман болуп, инвалидностьке алып келип таштайт да. Ошон үчүн биринчи судороги болгондо демеле ата энелер аябай жан талашып балдарын каратыш керек да, кайрадан ошо кайталанып калбаш керек. Оорунун алдын ала алыш. Алдын ала температурасын болдура койбой, врачтарга барып, эме көзөмөлдө туруу керек. Анан алардын улам кармай берсе, балдардын өзүнүн кыялы, мүнөзү да өзгөрүп кетет. Анан акырында отуруп, булар бардыгы уже слабоумный болуп калат. Тяжелый шизофрения да слабоумияга алып келет, эпилепсия да слабоумияга алып келет да. Азыр мен жана көрсөткөн эже мага группа деп айтып атпайбы? Бул оору дарылана турган оору, айыга турган оору да. А тиги оорулар күчөп кетсе, алар айыкпайт. Кыйын өрчүп кетсе. Айыкпайт. Алар уже улам кармаган сайын уже дефект кете берет. Сезон алмашкандачы, жаз камал, ушундай убакыттарда жана башыбыз ооруп атат дегендер, жана оорум күчөп атат, оорум козголуп атат дегендер ушу мондай особенно ушу жаз камал гүлдөп баштаганда ушу оорубуз күчөп атат, жанагындай эме болуп атат деп айтып калат да. Ушул канчалык чындыкка дал келет? Ушул чынбы же ушундай? Ооба, чындыкка дал келгени да бар. Климат алмашкандай. Ооба. Дал келбегени да бар. Мисалы үчүн, жанагы мен азыр эле шизофрения деп койдум го, алар непрерыв түрлөрү бар да. Непрерывный тип течение деп коет, ошол жаз, күз Ушундай, да? Кармайт ошол убакта, часовой пояс деп коебуз мага. Жер алмашуу болгондо, адамдын денеси да алмашат эми жаңырганда. Ушундай болот. Анын үстүнө жаз келгенде кышы менен жүргөн адамдардын көпчүлүгү
бизде айылдарда эмелерде А витаминоз эми азыр андай деле болбой калды, бирок гмолор көп да эми жана кошумчаларчы. Ушундай болот. Анан эме кыла турган психологический оорулар, которые ар кайсы ойлор келип эме кылат, соматизированный деп коет да. Мен кандай десем, соматизированный ооруду мен мынтип түшүнөм да. Адам баласы, мисалы үчүн сен ата энеңнен материалы менен, то есть матрица деп коет. Ошондой менен төрөлөт да. Эң күчтүү ата энең, уругуң, палягың деп коет го. Ушул күчтүү болгон адам болсо, бул күчтүү сага, может, ата энең сага берген ушундай эмелериничи, мүнөздөрүнү, бул иштерман болот, акылман болот, адамдын проблемасыны чечей турган болот. Анан кийин бул биз сага уруктан уже ата энең берди, матрица. Андан кийинкиси биз жашообуздан бүт баарыбыз окуп, билим алып, иштеп, жашоодогу ар кайсы кыйынчылыктарды көрүп, тажрыйба эме алып атпайбызбы, билим алып, тажрыйба алып. Кичине бирөөлөр ооруп калганда биз биринчи ушул эмебиздикинди приобретенный деп коет, кийинки жашоодо алган эмелерибизди колдонот экенбиз, ушунун баардыгын исчерпывать этет экенбиз, запастарыбыздычы. Анан улам эме кыла берсек, исчерпывать эте берсек, биздики запасыбыз толуп түгөнүп калат экен да, организмдин кыла турган, жаратылыштан ала турганыбызчы. Анан ошондо организм өзү матрицага өтүп кетет экен. Матрицага өтүп кеткенде уже непрерывный, уже это заболевание, бул оору ооруй берет. Рахмет. Анан журналыңызды байкасам, ошо журнал аябай көп толуп калып, неме кылып атпайсызбы? Ар бирине индивидуальный подход кылат экенсиз, биринчи келгенде эмне ооруду, кандай болду, башынан баштап сурап туруп, анан ошого жараша дары жазып берет экенсиз. Анан байкадым, баягы сиз жазып берген дарыларды сиздин уруксатыңыз жок, мисалы барып эле аптекадан ала албайт экенсиз, Бул ушу кээ бир дарылар атайын ушу мындай врачтын назначениясы менен ушундай дарылар болот экен да, мындай көчөдөн барып эле ала албай турган ушундай дарылар менен. Бул дарыларды ошо сиз эме кылгандан кийин, анан кийин кайсы дарыны кандай кылат, кандай ичет жазып бересиз да, туурабы? Анан бул жакта бардыгы эле жатканга мүмкүн эмес экен, сиздин баягы имарат кичинекей болгондон бирок талап адам көп экен да. Анан ошого келечекте кандай сиздин мындай чоңойтуп дагы эме турган пландарыңыз барбы? Ооба, Кудай буйрса, биз мына кичинекей айтып атпаймынбы, бул жерди биз ковид учурунда ачып калдык деп. Эми кичинекей болчу, эми кичине бир аз ремонт кылып атышат балдар. Бул жерди дагы кичине расширять этип, мына мисалы үчүн бир оору келсе, обследованияларга тияка жөнөтүп, бияка жөнөтүп атпайбызбы. Азыркы убакта мына жыл өткөн сайын бул оорулар өтө көбөйүп баратат. Көбөйүп бараткандан ар кайсы райондордон, региондордон келет да бизгечи. Бир эле Бишкектин тургундары эмес, ар каяктардан келип ошолор жаткызып дарыланыңыздар дегенге бизде бир аз жаткырып местабыз кичине ыңгайсызыраак болуп жатат. Анын документин тууралай албай атабыз. Кудай буйрса, ошо мына азыр ошол иштин үстүндө убактымды кичине бөлүп ошол документин жасасак, ооруларды жаткырып дарыласак болот экен. Себеби жаткырып дарылаганда көбүрөөк көзөмөлүмдө болот экен. Себеби мына сен жана сурап кеттиң, биздин дарылар учетто да. Себеби көп берсең, ага привыкание болуп калат. Наоборот, дарылабай эле биз наркоман кылып коебуз. Аз берсек, ошол оорудун жанагы ой жаман ойлорунан чыга албайт. Ошон үчүн бул дарыларды дарыгер, ошо психиатр, психотерапевттер гана бизге уруксат берилген да, жазып бергенгечи. Бардык эле врачтар жазып бере албайт. Себеби алардын тажрыйбасы бул тараптан кичине эме кылат, ар бир кесиптин өзүнүн кесипкөйү болгон дарыгерлер өзүнүн оорусун жакшы билет. Биздин оорулардагы дарыларды көбүнчө биз айлап, жылдап беребиз. Талма оорулар өмүр бою ичет. Шизофрениялар дагы өмүр бою ичет. Анан келгенде бизде туугандары келет да, ушул дары врачка келсек эле ушул эме кыла турган. Андай бир укмуштуудай волшебный палочка жок. Бүгүн дарыласак эле 10 күндүн ичинде жакшы болуп кетет дегенчи. Ушунан өзүнүн эрежеси бар. Ошо эрежесине туура түшүнүп,
туура биз Туура жеткире аткарып, алсак, ал туугандары ошону кабыл туура алса. аткарып кабыл алса. Анан ар кайсы эмелер бар. Бизге жат деле уже инвалидность тигиндей бердим. Жок, ал службалар азыр өзүнчө башка. Ал башка жактан. Ал башка жактан. Бирок биздин дарылаганыбыз ошого эгерде оорусу далилденсе, биздики негиздүү болот. Мен көп выпискаларымды айтам, тиги ошол ишканадан барасың дагы барып турлайсың, группаларга алат. Эми өтө көп мындай эмелерчи. Бирөөдү интернатка жаткыруу керек, бирөөдү бир жака эме кылуу керек. Кээ бирөөлөр бар, менин профилим болбосо деле, рак болсо деле келе берет, эже ушу мен башка деги жакшы болуп кетиптир, мени да дарылап айыктырып бериңиз деп. Бирок андайлар болбойт эме кылган. Бирок любой рак болобу, же сахарный диабет болобу, же башка оору болобу, любой ооруда тревога, страх бар. Ошол биздин дарылардан алганда төрөбөгөндөр төрөп калган учурлар болот. Балалуу болбогондор болуп калат. Рак оорусу жеңилдеп, тяжелый түрүнө өтүп кетпеген оорулар болот. Сахарный диабет экинчи тип деп коет. Бизде сахарный диабет дагы ошо нейрогуморальный система страдать этет экен да, ошо нерв менен ооруганда. Алар дагы жакшы болуп кеткен, менде көп эле далилдер бар. Эми Кудай буйрса, эми колдон келишинче жардамыбызды кылып атабыз. Алла таалам элибизге ден соолук берсин, руханий жактан дагы бүт ден соолугу жакшы болсун. Бирөө муктаж болгондорго Кудайым колубуздан келген жардамды бергенге милдеттүүмүн. Алла таалам ошол билимди алганымдан кийин колумдан келишинче жардам берип атамын. Сизге Алла разы болсун Гүлхан эже. Чынында муктаж адамдардын маселесин чечип берип атасыз. Негизи бул нерсени мен ойлойм биздин президентибиз да колдош керек. Анан врач го эми эже бул өзүнүн илимин алып аракет кылып калган, бирок мен ойлойм бир Кудайдан берген бир дагы өзүнчө бир кудурет окшойт, бир талант окшойт баягы. Ар бир адам эле врач болуп кете албайт экен да эже. Мындагы бир канча ажырашып кетип аткан үй бүлөлөр сактап калганыңызды көрдүм. Канча мына жаңы эле келген эже өлүм келип атат деп түңүлгөндөрдү сактап калып атканды көрдүм. Адамдардын эң жакшысы, пайгамбарыбыз айткан го, адамдарга көп пайда тийгени депчи. Канча адамдарга пайдаңыз тийип келатат. Ошол нерсеңизден жаспаңыз Гүлхан эже. Биз сизге ар дайым сиз үчүн дуа кылабыз. Анан биз дагы ушул Гүлхан эжеден келип дарыланганбыз. Башыбыз сотрясение. Анан мен өзүмдүн катталуучуларга мындай болбой турган нерсени, такталбаган нерсени чыгарбайм да. Биринчи тактап өзүм көрүп туруп, анан кийин ушу Гүлхан эже менен таанышып сиздерге эме кылдык. Биз дагы номерлерди калтырып коебуз. Албетте эч ким оорубасын. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга Аллах таала насип этсин. Анан 1 мүнөт астап. Гүлхан эже кыргыз элибиздин атынан сизге ыраазычылык билдирип мындай Гүлхан эжеге гүл берип коёт. Гүлхан эже жакшы ушундай гүлдөй болуп ачылып, эч качан оорубаңыз. Колуңуз ооруп атыр дегенде сизге мекеден чалганда аябай кейидим баягы. Сиз ооруп калсаңыз, сиз жатып калсаңыз канча деген адам кыйналып калат. Анан дагы расширять этип, көбүрөөк чоң ачып, даже сиздики мен ойлойм, керек нерсени биз кылыш керекпиз да, керек эмес нерсенин баарын сала берип, баягы толтура частный немелер ачыла берген, калталардын баарын кагып, чөнтөгүндөрдүн баарын акчасын ала берген. Мен өз көзүм менен көрүп атам ушундай баягы кыйналып, мына өзүмдү өзүм жардан таштайм, өлтүрөм деген адамдарды мына эшиктин алдында деле көрдүңүздөр, өчүрөткө турган. Бирок ушундай чакан эле бирок Гүлхан эже бир реклама кылып же мындай кылып, тигиндей кылып деп мындай мамлекеттен деле бир даң сураган эмес экен. Болбосо 49 жыл деген, бул 49 жыл өмүрдүн жартысынан 70% да. Пайгамбарыбыз айтканда, адам бир үмөт, азыркы үмөт бир 60-65 жаштын ортосу болот деген да. Гүлхан эже ушу эс тарткандан бери эле жашоосунун өмүрүн ушу адамдарды дарылаганга арнап келатыптыр. Аллах таала кылган кызматыңызды кабыл кылып, сизди эки дүйнөдө бактылуу кылсын, эч нерседен кем болбоңуз,